Жума күнүбүз барыбызга куттуу, берекелүү болуп, бүгүнкү кылган таат ибадаттарыбыз, жасаган дуаларыбыз барысы кабыл болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү коюлган тема өзгөчө тема. Ислам дининдеги, ислам дини дегенде биз 3 бөлүктү түшүнөбүз, 3 түрдүү өкүмдү түшүнөбүз. Мына ошол 3 түрдүн биринчиси менен, экинчиси менен көбүнесе биз Орто Азия эли таанышпыз. Үчүнчүсү менен дагы өтө тааныш болчук. Биздин дагы ошол биздин чөлкөмдө 3-чү исламдын бөлүгүн жайылтууда эң чоң салым кошкон элек. Бирок тилекке каршы 50 жылда эл жаңырып, 100 жылда жер жаңырып отуруп, бул нерсе бираз бизден алыстап калгандай болду. Бирок Кудайыма шүгүр, улуу устаттарыбыз диндин мээнетин кылып, бизге жеткирип берген аалымдардын кылган эмгегинин артында бул нерседен биз таптакыр үзүлүп калган жокпуз. Ислам дини Куранда болсун, хадисте болсун, ислам дини дегенде эле биз ислам дини 3 бөлүктөн турарын билебиз. Мына ошентип бул ислам дининдеги бизге келген дин эмнелерди алып келген, жана биз аны кандай түшүнөбүз, бизден Алла Таала динин алып келгенде эмнени каалаган. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Жабраил периште менен көч башында дин келген учурда Жабраил периште менен кезиккен бир окуясы бар. Ал хадистин арабчасын окуп, анан аны кыргызча которуп, вакытты текке кеткирбей эле түз эле кыргызчасын айта берелик. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалар менен отурган кезде, биз үчүн дейт, бул хадисти риваят кылган сахаба айтат, биз үчүн чоочун адам. Биз аны буга чейин көргөн эмеспиз, тааныбайбыз дагы. Биз үчүн бир чоочун болгон бир киши татнакай, кийимнин агы ап-апакай, чачтары капкара, бирок сапардан келген кишиге эч жери окшобойт. Сапардан келген киши бираз жүдөп калат эмеспи? Ал андай эмес. Ушундай бир татнакай, келишкен жигит келип, пайгамбарыбыз алейхиссаламга тизесин тизесине тийгизип, сөзүн минтип баштады. Жана келген жигит ушинтип баштады сөзүн. Риваяттар ар түрдүү. Бир риваятта минтип айтат: "О Мухаммад" деп айтты дейт. Биз атабызды дагы, устаттарыбызды дагы өз атынан айтпайбыз. Бирок ал киши эмнегедир келгенде, "О Мухаммад, ислам деген эмне?" деп суроо берди. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-исламу ан ташхада ан ла илаха иллаллах." Ислам деген бул Кудайдын, Аллахтан башка кудайчалардын жок экендиги, Аллах гана ааламды жараткан, жападан жалгыз сыйынууга татыктуу зат экендиги, Мухаммад алейхиссалам анын бизге жиберген элчиси экендигине ыйман келтирүү, намаз окуу, орозо кармоо, зекет берүү, жана кимдин мүмкүнчүлүгү жетсе ажылыкка баруу деп пайгамбарыбыз жанагы келген кишиге жооп берди. Мына хадиске жакшы көңүл буруңуздар. Бул нерсе биздин көчтүн, кербендин башталышын түшүндүрүп атат. Ислам динин жаңы келгендеги биздин багытты түшүндүрүп атат. Ошол хадисте ушинтип айтты пайгамбарыбыз: кимдин мүмкүнчүлүгү болсо, 5-чиси ажылыкка баруу деди эле. Таң калыштуусу жанагы киши эмне деди? Туура айтасың деди. Сахабалар айтат: таң калыштуу дейт, бул бизден сура, бул пайгамбарыбыздан сурайт дагы, артынан тастыктап да коет. Андан кийин сурады:
İman degen emne? İman degen Peygamberimiz sözün en tu'mine billah. Hudaydın bar ekendigin tasdiktoo, anı moyunga aluu, periştelerge işenүү, kitepтерге, пайгамбарларга, тагдырдын жакшылык жамандыгы Кудайдан экендигине, ахиреттин күнүнө, ахиреттин болуусуна ишенүү деп Пайгамбар алейхиссалам жооп берди. Жанагы киши кайрадан дагы айтты, туура айтасың деди. Андан кийин ихсан жөнүндө айтып бер деди. İhsan degen emne? Degende Peygamberimiz en ta'budallaha ke'enneke tarahu fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Kudayga uşunday ibadat kıl. Kudaydı sen azır körbey tursan dagın, Kudaydı körüp turganda ibadat kıl, Kuday seni görüp turat dedi. Oşonda janagı kişi kıyamattın boluşun suradı. Kıyamat kaçan bolot dedi. Peygamberimiz aleyhisselam men dele siz bilgendey bilbeyim degen manida cevap verdi. Anda kıyamattın belgilerini aytıp ver dedi. Kıyamattın belgileri en telidel amatu rabbeteha. Yine özünün tarbiyatçısını töröp kalgan günde kızları yenesine akıl aytıp akıl üretip kalgan günde oladı. وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Sen uşunday bir kündü görösün. Al kunda özü cılanaç, butunda kepiçi yok. Birok üy salganda biri menen el jarışıp kalat dedi. Üy salganda, imarat salganda biri menen jarışıp kalgan, koşnama karaganda men biigirek kılayın, koşnama karaganda ağıraak kılayın dep kalgan uçurda olat dedi. Keyin janagı kişi çıkıp ketti. فَلَبِثْتُ مَلِيًّا. Birazga sözümüzdü tappay turup kaldık. Anan oşonda bul hadisти rivayet kılgan kişi Hazreti Umar radıyallahu anhu. Hazreti Umar'a Peygamberimiz mınday dedi. Ya Umaru, etedri menis sail. Hazır kelip mağa soru vergen kişini bilesin mi dedi. Men ayttım, Allah'ın elçisi bilүүчүрөөк dedim. Oşonda Peygamberimizin munu sözünü jakşı köngül bursak. فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Bul kelgen kişi Cebrail perişte silerge dinin erdi, üyretkönü keldi dedi. Buna uşul cer abdan manilü. Silerge kelgen bul kişi, janagı kelgen kişi Cebrail perişte olçu. Silerge dinin erdi, üyretü üçün keldi dedi. Hurmatlı bir tuğandar, hadistin başında 3 nerseni ayttı. Birincisi İslam ne dedi? İslam en teşhede. İslam birinci şehadet kelimesini aytkan menen anan baştalat dedi. İkincisi iman en tu'mine. İman degen söz, iman degen sözün özünün manisi mınday. Tasdiktoo, moyunga aluu degendi düşündüröt. Tasdiktoo, moyunga aluu. Kudaydın Peygamber Muhammed aleyhisselam alıp kelgen din tuğra ekendigen moyunga aluu. Oşonduktan biz imandı bir ele nerse deybiz. İman bul, tasdiktoo gana. Andan keyin ihsandı sırada. İhsandı sıraganda en ta'bude. İbadatın uşunday tattуу bolsun. Senin kulçuluğundan körkü çıksın. Uşunday kulçuluk kıl, Kuday seni körüp durganday, Kuday seni körüp turat, sen Kudaydı körüp durganday ibadat kıl dedi. Buna artında ulamalar uşul hadisli şarktaganda, ulamalar emne deşet. Emne üçün bul jerde kıyamatты aytıp atat degende, İslam'ın dağın, imanın dağın, ibadatın dağın, erten kıyamat bolçuday bolsun dep atat. Hurmatlı bir tuğandar, elde mınday söz var. Süylөгөнүңдөй bol, je bolgonуңдай süйлö degen.
Süylөгөнүңдөй бол, же болгонуңдай süйлө. İslam en жаман көргөн нерсе бул эки жүздүүлүк. Эки жүздүүлүк десе, бул адам менен адамдын ортосунда гана болгон мамиледе эмес. Эки жүздүүлүк сиздин ыйманыбыз, биздин ыйманыбыз, ал биз жалгыз калганда сынала турган нерсе. Биз жалгыз калганыбызда биз кайсы нерсе менен көбүрөөк алек болдук. İmam Auza'i деген bir çoğun alım ötkön. Oşonun ayalı İmam Auza'i ötüp ketkenge çeyin uşinti oyloç iken. Menin kүйөөм tünde terdeyt de oyloç iken. A birok İmam Auza'i ayalına bildirbesten tünü menen Kudaydın azabынан, karınan pana tilep, dua kılıp, ıylap közünün jaşı jatkan jazdığın su kılıp koyç iken. Bizden İslam içimiz menen sırtımız bir bolgondu talap kılat. Ulamalar uşul hadisten tiyanak çıkarıp mınday deşet. İlgerten ele sahabalardın doğrunan başta ele ötkөнгү сабактарда сахабалардын Курандын түшкөн доорун минтип айтканбыз. Ар бир келген пайгамбардын өзүнүн доору болгон, ошого жараша ошол доордогу эң популярдуу болуп аткан нерсени басып өткөндүгү үчүн алар пайгамбар экендигин тастыктаган нерсесин биз мужиза дедик. Мужиза адамдын акылын алсыраткан акыйкат деп айткан элек. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген кезде, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam kelgen kezde poeziyanın doğru bolçu. Arap dilinin ritorikası, morfologiya, sintaksisi bardığına düşünüktүү bolçu. En Arap dili küçöp turgan uçurda Peygamberimiz Kur'an menen keldile. Kur'an'dı sahabalar kelgendeyle düşüngön. Oşonda Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu degen sahabaların arasındaki Kur'an'dı en mıktı düşüngön sahaba uşul kişi. Uşul kişi minti aytat. Men taң kalam deyt. Uşunçalık doğru Allah Taala bizni tarbiyalap alıp kelgen eken. Kur'an'dan Allah'ın elçisinin sahabalardan bergen suroğusu 13 ele жерден суроо berdi deyt. Kalganın kelgendey düşünüp turuşkan. Oşonduktan munol 3 türdүү nerseni aytkanda ulamalar andan kiyin bar ele nerseni, dindegi bar nerseni iretteşke tuğra kelgen. Aradan жылдар ötüp İslam kulaçın jayganda başka eldin madaniyatı menen tireşip, başka eldin madaniyatı menen aralaşkan kezde anan bizdikiler özünün İslamdagı bar nerselerdi irettep жазышка tuğra kelgen. Oşonduktan murda bardık amallar furadi, жалгыз bolup kelevergen. Har bir adam oşol Kur'an'da kelgende har bir sahaba kaysınısı akida, kaysınısı fiqh, kaysınısı adep, ahlak jönünde süylep atkandığın alar kenen ele bilip turuşkan. Birok жылдар ötüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maktagan doğrular almaşkan. Hayrul kuruni qarni, thummellezine yalunahum, thummellezine yalunahum. En jakşı kılım menin kılımım. Kiyin menden kiyinkiler, kiyin andan kiyinkiler dep aytkan. Oşonda 3 kılımdan kiyin sahabalardın ömrünün eteginde tabiinlerдің doğrundan baştalgan. Hurmattуу musulmandar, biz tarixtagı 3 etapka sözsüz türde köngül buruşubuz kerek. Bizdin ilimler, İslam ilimleri kantip payda olgon. Bugün biz fiqhten, tafsirden, hadisten, usuldan, akidadan, tasavvuftan usullarını alıp sabak okup atabız. Bирок ошолор качан пайда болгон? Эмне olup пайда болгон? Эмне зарылчылык чыккан? Урматтуу bir tuğandar, бар нерсени изилдеп, бар нерсени анықтап койгон doğrular baştalgan. Kantip? Birinci doğru, davru neş'etil ulum. Birinci doğru, ilimler payda bola başlagan. Payda bola başlagan ilimlerdi tüzüp, negizdep, anı baptarga bölüp baştalgan doğrular baştalgan. Birincisi davru neş'etil ulum, ilimler biri-birinin sahabalardın doğrunda, tabiinlerдің doğrunda bar nerseni biri-birine uşunun erecesi uşunday bolat tuğrağı dep biri-birini tasdıktap, oşol nerseler ilimi tilde
dini meseleler, usuldar, babtar dini termin menen, ilimi terminler menen süylene başlagan. Andan keyin davru tedvinil ulum, ilimlerden жазыла başlagan. Bir ilimden bir bab, iki bab, kebir ilimlerin ereceleri, kebir ilimlerin çekleri, kebir ilimlerin narkı ilimlerge bolgon ayırmaçılıkları жазыла başlagan. Andan keyin davru istiqraril ulum, ilimler kelip toktogon, etegine çeyin eseptelip, ayattan emne çıgat, hadisten emne çıgat, bardığın çektep, jik-jikке salıp bütüşkön. Bul, oşol bizdin kerbenimizdin baştalışında le, sahabalardın doğrunan kiyin ile baştalgan bul. Mına oşentip, bul nerselerde, oşentip, baştalıp, tüzülüp çıkan nerse, eç vakta dinde жаңылык деп eç kimisi aytkan emez. Dindegi жаңылыk, Hanefi alımlarından İbn-i Abidin rahimahullah dindegi жаңылыкты mintip anıktaydı. Anın terminologiyalık anıktaması var. Dindegi anıktama kanday bolot, dindegi жаңылыk kirgizu kanday bolot, al iki nersenin üstünde oturat. Birincisi, dindegi kıl degen nersege, bar nersege tam teskeri oluş gerek. İkincisi, oşol tam teskeri bolgon nerseni adamlar sünnet dep bilişi gerek. Mına oşonda bid'at bolot. Bid'at degenimizde, bid'at bolçu bolgondo oşol uçurdan, oşol medreselerden bar boluşu. Özgöçe Hanefi mazhabının başlalışı Irak'tık şkola menen Samarkand'tık şkola bolup iki bölük bolup başlagan. Ekönün biri-birine salıştırganda 5'ten 6'dan ayırmaçılıkları var. Buna oşentip bar nersele tüzülgön. Kudum ele İshak Newton jerdin tartуу küçün almanın astında jatkanda sağınan üzülgön almanın başına düşkönde. Oşonu izildep jerdin tartуу küçün anıktap çıkkan siyaktı. İshak Newtonga çeyin üzülgön alma asmanda kalkıp turup kalgan emez, je öyde ketken emez, je janga ketken emez, bar ele olgon. Emi bul İslamdın 3 bölüklerinde bar bolgonu anı ilim katarı, anın usulların İslam akidasına bul 3 nerse biri-birine karama karşı kelbeyt, 3 nerse birim-biri koldop durat. Birincisi, en teşhede en la ilahe illallah dep, Peygamberimiz janagı kelgen Cebrail periştege cevap bergende, ulamalar uşunan, birinci musulman boluşun kerek eken, iman keltirişin kerek eken, andan keyin namaz, orozo, zeket, acılık degende, bundan fiqh, İslam jurisprudensiyaсын düşünüştü. Oşol doğurdun ülköndörü, alımdары oşonu düşünüştü, hiç kim buga karşı çıkkan yok. Demek İslam'dın kelgen hükümdörünün bir bölügü bul fiqh eken. Fiqhtin terminologiyalık manisi, şariattın adam balasının kıymıl hareketine bolgon baası. Adam balasının kıymıl hareketi, namaz okuyut, orozo, zeket, acılık, uşağa bergen şariattın baası. Alemi ikincisinde en tu'mine degende, en tu'mine iman keltirişi gerek degende mından biz akidanı düşündük. Birincisinde fiqhti düşüngönüzde. Oşol altın doğrularga ileşken en birinci alımdardın törösü uşul kim boldu? Abu Hanife rahimahullah boldu. Abu Hanife rahimahullah İbrahim Nakai'den al kişi Abdullah ibn Mas'ud'dan, Abdullah ibn Mas'ud Resulullah'dan, Resulullah Cebrail perişteden, Cebrail perişte Allah Teala'dan kavardı alıp geldi. Buna oşentip Abu Hanife'nin doğrunda 90'dan aşık alım boldu. Biri Kuday'dın kalagan uşul eken, 4-ösünü Allah Teala kabul kıldı. İkincisi akida ilimi. Akida ilimindeki usuldardı en oğlu olup çu degendele Abu Hanife rahimahullah 5 kitabında yazıp bizge kaltırdı. Biroq oşol doğurdun ilimi metodologiyası, ilimi şkolası oşonday kıska nuska yazgan menen çektelgen bolçu. Demek oşol uçurda oşol kıskali aytıp koygondo oşonu biz düşünüp jete turgan dengelde biz musulmanlar oşonday bolçuluk. Biroq andan keyin oşol kitaplarda kelgenderdi içindeki usullarına karap emne üçün bunday bolup kalgandığın anıktagan kişi bul İmam Maturidi rahimahullah boldu. Üçüncüsünde en ta'budallah, Hudayga ibadat kıl. Hudaydı körüp turganda ibadat kıl. Huday seni körüp turat degen sezimde ibadat kıl degende bundan
адеп ахлакты tasavvufta алып чыкты. Мындан tasavvuf деген илим түзүлдү. Tasavvuf деген ошол бар болчу, ошол бар нерселерди жанагы 3 этапта алып өтүп, tasavvuf деген илим болду. Tasavvufta адам баласын ички дүйнөсүн, сырткы дүйнөсүнө тууралайт. Мунун көптөгөн илим терминологиялык маанилери бар. Терминологиялык маанилери бар көптөгөн. Жалпы жыйынтыктап айтканда, tasavvufta адам ички дүйнөсү менен тышкы дүйнөсү бир болот. Өзүнчө олтурганда, мына телефонду кармаганыңызда, сиз мына телефон менен кыяматта элдин астында кенен туралгандай авалда болосузбу, же башка бирөө көлүп калса, уялып калчудай авалда болосузбу? Мына ушуну үйрөтөт tasavvuf. Эми урматтуу бир туугандар, Имам Газали рахимахулланын мындай бир сөзү бар. Адамдын жүрөгүндө 10 миңден ашуун оору бар дейт. Адамдын жүрөгүндө 10 миңден ашуун оору бар. Ал оорулардын жарымынан, ар бир оорунун жарымынан адам айыкканда ошол оору бар экендигин сезе алабыз дейт. Мисалы, текеберлик, көрө албастык, ач көздүк, эки жүздүүлүк, дүнүйөгө болгон берилүү, ачууга алдыруу маселеси. Сапка тизилгенде деле ачууга алдырып кетебиз. Бирөө бутубузду бир аз басып койсо эле, ошол менен тартышып кетебиз. Кудайга ибадат кылган жерде тартышып атабыз. Бул ислам дини, кыяматка чейинки дин, жана ислам дини бизди оңдош керек эле. Бирок биз гыйбаттан кантип кутулабыз? Текеберликтен кантип кутулабыз? Исар дейт, өзүңдөн алдың башка бирөөнү ошол Алланын берген неаматына таттыктуу көрүү. Кой, менде болбосо да, мына досумда болсун, тууганымда болсун, классташымда болсун, агайымда болсун деген сөздү биз айтышыбыз керек беле? Муну ким үйрөтөт бизге? Туура, биз акыйданы үйрөнөбүз, фикти үйрөнөбүз, бирок текеберликтен бизди ким куткарат? Бул дин акыры кыяматка чейинки дин болчу го. Кыяматка чейин бизди оңош керек эле го. Демек, биз бир нерседен ушундай алыста калдык. Тилекке каршы биздеги үстүбүздө өткөн доорлордун айынан. Эми ошол нерсе tasavvuf деп аталды. Tasavvuf бул адамдын ички дүйнөсү менен тышкы дүйнөсүн бир кылган амал. Tasavvufta биз канткенде Кудайга ибадат кылабыз, Роббибиз менен болгон мамилебиз кандай болушу керек? Өзүбүз менен болгон мамилебиз кандай болуш керек? Үй бүлөбүз менен болгон мамилебиз кандай болуш керек экендигин биз мына tasavvufтан, адеп ахлактан үйрөнөбүз. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда ушундай бир нерсеге кабылып жатабыз. Адеп менен ахлак бир жерге келип калган кезде адеп жер тиктеп калып атат. Байкап атасыздарбы ушуну? Автобуска чыккандагы адебиңиз, түшкөндөгү адебиңиз, таксиге отургандагы адебиңиз, дааратканага киргендеги адебиңиз. Азыр ушинтип калдык. Карыяларга эч ким деп айтканга деле болбойт го, бирок көпчүлүк учурда ушундай. Менин укугум, мен алдын келдиң. Бирок бир нерсени унутуп койдук. Адеп менен укук бир жерге келип калганда, укук жерди карап туруш керек болчу. Туура, менин кезегим келип калды. Бирок мунул киши аксакал экен. Сакалын сүйрөп ушул жерге чейин келиптир. Эми менин кезегим келди деп мен бияка кирип кетсем туура болбос. Же мен ордумдан туруп койсом, ушул жерде эп боло турган болуп атат. Ушул туура болгон болуп атат деген нерсени кыла албай жатабыз. Мунун бардыгын бизге адеп ахлакты, Кудай менен болгон мамилени, эл менен болгон мамилени бизге ушул илим үйрөтөт. Ошондуктан бизде, урматтуу бир туугандар, калпа, сопу деген сөздөр дагы tasavvufтун чыныгы терминдери болуп саналат. Мечитке барсаң, мечиттин сопуларынан бирөөсүн ээрчитип кел дейт. Же угабыз, бул калпа экен дейбиз. Олия деген сөз бар. Калыгыл олия дейбиз. Бул олия деген сөздөр дагы вели, Кудайдын досу дегенди түшүндүрөт. Биз ошол жалгыз калган кезибизде, жалгыз калганда биз кандай абалда болобуз? Кудайга болгон ибадатыбыз эл менен отурсак, тим эле аттахияттын тамгаларын чыгарып, Фатиха сүрөсү, кошкон зам сүрөлөрүбүз узунураак болуп, сонун намаз окуйбуз дагы, бирок үйгө келгенде үйдө окуган намазыбыз экспресс. Намазга турганың, анан эле турсаң намаздан чыкканыңды көрөсүң. Ичиндеги кылас, жанагы жерде хадисте айткандай, Кудайды көрүп тургандай ибадат кылуу деген маани
ошол түшүнүк жүрөгүбүзгө сиңбей жатат. Урматтуу бир туугандар, акыйданы дагы улуу устаттардан илимде кыска бир шартты айтып коелук. Илимде исламдын атындагы, исламдын атынан сүйлөй ала турган, баса белгилеп айталык, чыныгы аалымдар, булар биринчи шарты иттисалу санат болуш керек. Ал кимден окугандыгы, кимдин астында барып, ошол жерде сабыр кылып окугандыгы, кайсы китептерден дуасын алып, азыркы тилде ижаза деп калдык, ижазасын алгандыгы, бул биринчи шарты. Экинчиси кабулул машайих, ошол устазы баш болуп, ошол чөйрөдөгү адамдар, илимий чөйрөдөгү адамдар, мунун илими бар. Бул жигит балан устазда 15 жыл окуду. Бул китептерди бул жакшы билет. Ушул кишинин айтканына карай берелик деген биринчи устаты кабыл кылыш керек. Экинчиси жанындагы адамдары кабыл кылыш керек. Үчүнчүсү адаму мухалафатил ижма, жалпы алымдардын арасында кабыл алынган. Муну бүгүнкү күндө мазхаб китептериндеги матындарда келген, акыйдадагы матында келген, хадистеги фик китептердин матында келгендерге карама каршы чыкпоо деп түшүндүрсө болот. Мына ушундай ар бир илимдин өзүнүн устаты болгон сыяктуу, акыйданы бир устаттан үйрөнсөңүз, фикти бир устаттан үйрөнсөңүз, тасаввуфту дагы бир устаттан үйрөнүүгө туура келет. Антпесе тасаввуфту дагы бүгүн бурмалагандар, жаман көрсөткөндөр толуп кетти. Тасаввуфтун атын жабынып алып, ар түрдүү бидаат нерселерге, кала берсе ширкке кетип калгандар дагы учурлар жок эмес. Ошондуктан динди үйрөнгөндө кимден үйрөнүш керегине караш керек болот. Кыргызда бир жакшы сөз бар экен, эгер динди түлкүдөн үйрөнсөң, тоок урдаганды адал деп айтат дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, динди кимден үйрөнүп атабыз, кимден алып атабыз, ошол жагына карашыбыз керек экен. Кудай таалам бардыгыбыздын жумаларыбызды кабыл кылган болсун. Ылайым исламдын келген ушул 3 бөлүгүнө тең амал кылганды Кудай таалам бардыгыбызга насип кылган болсун, кабыл кылган болсун, жеңил кылган болсун.